Тоң элүү бактылуу экенсиңер, мына ушундай уулуңар бар, Арсланбек Малиев деген. Бул дагы жөндөн жөн боло бербейт. Миталып Мамытов кыргыз элинин эң бир күчтүү академик, профессор, нейрохирург. Ошол киши айтып атат: мамлекет, өкмөт жасабаган ишти Малиев жасады деп. А кимибиз оорубайбыз? Барыбыз тең ысык жан экен ооруйбуз. Мына ошол улуттук госпиталга жасаган миллиондогон акча менен Америкадан алып келиш өтө кыйын. Акча биргеп, ал жактан уруксат алып, ошол океандын ары жагынан алып келиш өтө оор нерсе. Мына ушуну кыргыз элине жасаганбы? Жасаган. Себеби улуттук республикалык госпиталга барыбыз барабыз. Бир эле тоңдуктар эмес, кыргызстандыктар. Бул дагы чоң эмгек. Эгер ушундай эмгектерди азыркы жаш саясатчылар жасаса, күндүгө Facebook'тан көрөт эле. Эгерде мен Малиевди, Арсланды ушунчалык ишенемин, өзүмөн да мындай өйдө көрөм. Бардык жагынан төп келишкен жигит. Мен ошо таластык туугандардын атынан кайрыламын Арслан Малиевке. Мынагы шайлоого, президенттик жарышка катыш. Биз колдойбуз. Ошол айтарым. Малиев жигитибиз дагы татыктуулардын татыктуусу. Ак жол каалайлы түштүктүн кыздарынын атынан мен ушуну каалап кетер элем. Анткени себеби Курманжандатка фондунун төрайымы болгон биздин Жылдызкан Жолдошова кызыбызды жакшы тааныйсыңар. Кыйын кезең бардык партиялар колунан ондай болуп атканда биздин кызыбызды тең төрага кылып Алан партиясына колдоп, жөлөп алган үчүн биз Арсланбек Малиев менен аябай сыймыктанабыз түштүктүн кыздары. Биз Сары Жөн чүйүнүн коому өзүбүзчө курултай өткөрүп, түндүк түштүк, батыш чыгыш эмес, акыл ордунда эл менен иштөө, жөнөкөйчүлүк, өзгөчө жупун адамдын көгөйүн сезген адам керек болуп турат. Мен ишеничтүү айтам. Өзүм атман айтам. Арслан, артка кылчактаба. Артыңда калдайган элиң турат. 11 азыр талапкер чыкты. Алардын баары элде күйгөн. Кыргыз деп жаман деп чыкпайт. Бирок ошонун ичинен суурлуп чыгат деп ишеним болгон үчүн Сары Жөн чүйдөн 50 адам келдик. Тилек сага. Калайым журт. Мен ошол Жалал Абад областынын Базар Коргон айылынан өткөндө бизде ушундай Алан партиясынын 10 жылдыгынын конференциясы өткөн. Бизде дагы аксакалдар ушундай эл топтолуп чоң жыйын болгон. Ошо Жалал Абад эли батасын берди, бирок ата теги ушу көл боору бүткүл кыргыз эли биздин таза кандуу кыргыздарды, биздин аркабыздан кала турган мына азыркы бийликтин мурунку туура эмес болгон иштердин аркасынан кала турган мусурларды, анан сианит көлдөрдү калтырбаш үчүн биз таза кандуу өзүбүздүн кыргыз элибиздин жерибизди сыйлаган, өзүбүздүн атыбызды колдоп кетебиз. Талыкпай иштеп жүргөн ушу Алан партиясын чын жүрөктөн куттуктайм бүгүнкү 10 жылдык майрам менен туугандар. Мына эми туугандар, кыргызда бир чоң сөз бар. Кыргызда уруу дебей, канат дебей, кайсы уруудан чыкса, кайсы канаттан чыкса дагы колдон буттан алып ошол адамды, таза адамды, нарктуу, салтты билген адамды колдоп келген. Биз дагы ушу сол канат кыргыздын сол канаты. Арслан байкени эртең ушундай нарктуулугу менен, тазалыгы менен ар дайым элдерге бир чоң жумуш жасап бир тирек болгондугу менен биз эртең президенттин ордунан көрсөк жакшы болот эле деп ойлойм. Азыр кыргыздын мыкты жигиттери Кыргызстанда көп, ошолордон suurулуп алдыга чыгып депутат болсо, президент болсо биз ыраазы болобуз.
Азыр эми Бауреке Арсланга бул атты мингизип коелу. Анда жалпы бата берип койгула. Амин. Абзал асылсын. Аслан Асланович. Сыймыңыз кут болсун. Элиңизге ак дилиңизден кызмат өтөңүз. Элиңиz үчүн, журтуңуз үчүн, Кыргызстан үчүн, касиеттүү Ысык көлү маратону үчүн кызмат кылып жүрө бер. Амин. Көп жеткен. Машина ғана емес, керек болса вертолет, самолет тұтқандай болған. Ушул силер азыр чечим кабыл алдым. Ушул мен дагы ушул президенттик шайлоого катышамын. Рахмат.